Salam dostlar, bizden Sonanur kanalımıza hoş geldinizler. Yaz gelip bugünkü videoda gülдөр jönündө сүйлөшмөкпүз. Фиалка гүлдөрүнүн кантип отургузабыз, кантип топурактарын даярдайбыз. Ошол жөнүндө айтып берейин дедим. Көптөгөн каналымда катталган гүл сүйүүчүлөрдүн суроолору боюнча анда биз бүгүн фиалка гүл үчүн toprak alabız, grunt fiyalka gül için аны keseriz. Bir yedişke, çoğara yedişke dayardayız. Ben göğünçe uşul toprakta kollanam, bitirdenim. Бұл жерде топырақта бардығы даяр, аралаштырабыз. Майдалары қалбай топырағымыз bir массаға келгенше аралаштырып toprağımız dayar oldu. Dayar bolған топыраққа мен кече гүл саткан магазинден bir гүлчелек сатып алдым. Аябай сонун гүлчелек экен. Донышкасы өзүнчө, сыртынан оформлениясы момундай бабочка болгон гүлчелектер экен. Мага аябай жакты. Коздоп koysanızlar болот. Оформлениеге аябай сонун экен. Мондай гүлчелек болот экен. Аябай сонун экен, ар кандай цветтер бар. Эми гүлчелегибизди алдык. Донышкасын алдык. Буга бардык сабактарда мурдакы сабактарымда айтып кеткендей, гүлчелегибизге пенопласт салабыз түбүнө. Пенопласт салабыз. Андан кийин даяр болгон тупагыбызды бир аз салып алабыз. Өтө көп салыштын кереги жок. Бир аз салып тупагыбыз даяр болду. Эми bunu daярдап койдук. Мен гүлдөп бүткөн фиалкаларды, гүлүн ачып бүткөн фиалкаларды башка бөлүп отургузайын деп атам. Гүлдөп бүткөндөн кийин фиалканы коркпой эле ачыш керек. Коркпой эле ачып, жанында кереги жок гүл açkan gülдөрдү чыгарып, ал тамырлары малып кетти да. Секен ачып, тамырлары көп болуп кетти, көрдүңүздөрбү? Эми ошол фиалкабызды акырын тамыры аябай чоң болуп кетти, карасаңыздарбы? Эми ушул жанынан өсүп чыккан балдарын ажыратабыз. Акырын абайлап жанында өсүп чыккан балдар болот.
мындай болгон фиалка болду. Эми даяр болгон немебизге, горшогубузга тургузабыз. Фиалкабызды отургузуп алдык. Өтө ныкташтын кереги жок. Бүгүн суу куюштун кереги жок. Кооз болуш үчүн өзүнүн гашогуна коебуз. Мен гүлүмдү бүгүн бөлдүм. Мындай кылып башка гашога отургуздум. Эми бөлүп алган отростокторду, бөлүп алган деткалары деп коет. Деткаларын башка горшокко отургузуп кое берсеңиздер болот. Чыккан жалбырактарын сууга салып койсоңуздар, буларда тамыр алат. Тамыр алгандан кийин кадимкидей гүлчелекке отургузуп кое бересиздер. Ошо бүгүнкү сабагыбызды ушу менен аяктайбыз. Гүл өстүрүңүздөр. Гүлдөр сиздерге жакшы маанай тартуулайт. Каналыма катталып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Дагы каналыбыздан жолукканча саламатта болуңуздар.